Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Орозо кабыл болсон. Биз дагы орозо кармап жатабыз жана эчтеки унутпайбыз. Америкада кыргыз болуп туруш үчүн орозо кармайбыз. Кандайсыздар? Иштериңиздер кандай? Жакшыбы? Жакшы болорунду үмүт кылабыз, а? Пока. Пока. Мен кыргызмын Таластан, ордо курган Манасхан, элим бүтүн болсун деп, барын тегиз караган. Мен оштомун, кыргызмын, ак бураным боюнда, алайлыктар калканым Суулайман тоо койнунда. Эт жегени келгиле, мен нарынга чакырам, төрүнгенен дил таза, кымыз берип жапырам. Жалалабад мен шарым, жала айтсаң тилгесем, кыргыз жеринин топурагы алтын болуду билбесең. Мен чүйдөмүн, мен үйдөмүн, мен жерим Кыргызстан, бийлик издеп келгендерди эшик ачып узатам. Мен баткен чегинен, Айгүлгүлдүн жеринен, Өрүкзардын кожоюну бышыктыгын жеримен. Мен чоңойдум төрдө, ысык көлдө, Манасчылар мекенинде каркырамды бөлбө. Түндүк элеп күн ортосун барын кыргыз каныңар. Ала кандай элибизди бөлүп жарчу кимиң бар? Бөлүнбөйлү кыргыздар. Саламатсыздарбы, ардактуу мугалимдер. Биз азыркы күндө өлкөбүздөгү оор кырдаага карабастан билим алууну аралыктан улантып келе жатабыз. Мындай окуу албетте мектептен алган билимге тең келбегени менен бизди өз алдынча изделип билим алууга түрткү берди. Тоого тоолор курамалап курашып, узун тартып уламалап улашып, алда кайдан кебес тартып келаткан кербенчилик төөлөрүндө үч башып. Кара жоолор аркай жерде каркайып, катмарлашып калың тартып заңкайып, алмасын доо көккө тийген миздери арыстандын азуусундай арсайып. Мөңгү кетпей чокулары жалтырап, тоңгол муздар шөкүлөдөй жаркырап, ар жагынан бер жагына куш эмес, араң гана бургон өтөт калтырап. Жаз келерде эң биринчи жаз конуп, кыш болордо эң биринчи кыш тоңуп, аяламга айды элеккединде эң биринчи ай жамылып ак болуп. Түн болордо эң кийинки тындалат, түз жерлерден кийин кетип мынарып, дүйнө жүзү көзүн ача электе эң биринчи күндү тонуп кызарып. Кыргызга эң кыйын күн эми келди да деп ойлойм. Себеби дүйнөнү каптаган апат деген дүйнөдө жумушсуз орундарды абдан неметет да талап болот да. Себеби ар бир өлкө, Америкаң деле, Россия, Европадагы өлкөлөрүң өзүнүн элине жумуш бергенге аракет кылат да. Биздин мигранттарга абдан кыйын болот. Кыргызстанга келип аткан чоң кирешенин бири ошол. Анан канча үй бүлөлөрүн антап жеп жүргөн мигранттар, мекендештер кайра буякка келгенге аракет кылат. Өзгөчө Россия бар бир улутчул бир саясат ойгонот ал жактачы. Анан Кыргызстан кандай болуш керек? Ушундайда Конфуцийдин акылы келет да. Жана устундун кыскасы болобу, узуну болобу? Бирок ошол кыскасын кыска деп ыргытыбейби, ал көпүрө курганга так ашташтырган жерине керек депчи. Анан кыргыз ынтымак
так ушундай да келет да. Мамлекетибиздин ылжырап отурган өкмөттөн, парламенттен, баягы бийлик тобунда жүргөндөрдөн үмүт артып өтө кыйын да, үмүт артыш аларгачы. Андыктан ошол бийлик курамындагыларды тезинен өзгөртүү керек. Президент баш болупчу. Президенттин жанында маселен бир салаваттуу, акылгөй бир кеңешчи болсо жакшы болот эле да. Тиги вазир жакшы, хан жакшы дейт го. Маселен, президенттин жанында акыл кошчу боло турган Сулайман Кайыпов сыяктуу же болбосо башка бир ойчулдар бар. Ал эми могу чарбалык жагына келгенде Эмиль Үмөталиев сыяктуу, Данияр Аманалиев сыяктуу, Чынара Жакупова экөө бар. Анан Текебаев сыяктуу ишти алысты көрө билген акылгөйлөрдүн, мындай креативдүү ой жүгүрткөн мамлекеттик ишмерлер керек, саясий ишмерлер керек, саясатчылар эмес мындайдачы. Ошолор бир бийлик курамын кайра түзмөйүн, моундай кейпибиз менен Кыргызстан мореки кыйын абалдан чыгыш ойбай Кыргыздын тарыхындагы бир чоң апат да. Экинчи ал себеби цунами сыяктуу эле болот, чоң толкунчу, экономикалык жактан паралич болуп калды көп өлкөлөр. Эң кубаттуу деген экономикасы бар мамлекеттер. А биздей бечел Кыргызстанга мындайда ынтымактан башка, ынтымак десе бул жөн эле ооз учундагы ынтымак эмес, иш жүзүндөгүчү. Жанагы тоодон агып адыраңдап келген сууларчы, биринен иттин өлүгү жатсын, бири ылайлаган суу болсун, бирок суулар биринен бири жиркенбей аралашкан үчүн бер жакка келгенде улуу дайрага кошулгандай, кыргыз бирин бири бөлүнүп жарылгандан, бирин бири жергенден, жиркенгенден коюп улуттук биримдик ушундай да керек да. Ошондо биз улуу эл, улуу мамлекет, кубаттуу мамлекет болобуз да. Андай мамлекетти кубаттуулугун түптөй турган бизде бир гана жанагы ишкерлер, өндүрүшчүлөр, өкмөт, биздин Кыргызстандын ишкерлери, бизнесмендеринин товарына болгон таңсыктыкты күчөтүш керек. Биз улут аң сезимдүү түрдө ошо ата мекендик өндүрүштү коргоюун, ата мекендик бизнести бир жабыла колдоонун жолу кандай? Ошо биздин ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн өндүргөн товарларын алуу. Себеби бизде көп учурда контрабанда менен каптап кеткен же болбосо экспорт менен келген товарлар толтура. Алардын баасы биздин ата мекендик өндүрүштөн да итбекер арзан турат да. Мындай айтканда конкуренцияны түзгөн ошолор да контрабанда менен, өзгөчө жол мененчи. Андыктан кыргыз ишкерлерине өкмөт ушунчалык колдоо, жагымдуу климат болуп бербесе, булар дагы кыйналып турган кези азырчы. Анан элге жумуш берүүдө ошо ички тышкы миграцияны токтото турган күчтөр бир гана ошол ишкерлер менен өндүрүшчүлөр. Андыктан кыргыз өкмөтү, кыргыз бийлиги мындайда бүт жанагы бийлик башындагы эки ооз сөздү тыңыраак айта албаган чиновниктердин кереги жок. Элге бир түшүндүрүү иштерин жүргүзө албаган өкмөттүн кереги жок да. Азыр тезинен парламенттик жыйын болуп, ушул алдын ала чараларды көргөндүн ордуна булар азыр жамбаштап жатат да карантиндечи. Биз экономика токтоп турган кезде, баардык кыймыл токтоп турган кезде рухий өсүш токтобошу керек да. Рухий кыймылга келишибиз керек. Аң сезим, улуттук идентичностьты издей турган кезең ушул. Баягы күндөн берки карантин маалында биз эркиндиктин жөн эле ары бери баскандын кадырын билдик да. Карантиндин кадырын Акаев керек болсо, Акаев тап келиш керек да кыргыз бийлигинечи. Себеби ал жакшы көрөбүзбү, жаман көрөбүзбү, демократия аралчасын курган киши баары бир ушул. Мына коңшу өлкөлөрдү карайлы, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстанчы. Андыктан Акаевди бир эле жек көрүү сезим менен сыртка коюп койбой, ошол кишинин дүйнөлүк тажрыйбадагы, дүйнөлүк деңгээлде төбөсү көрүнгөн экономист да, илимпоз. Ошол экономикалык прогноздору канчалык баягы айкын болуп келди. Бир адамда катачылык экен, катачылык үчүн эми аны такыр эле жазасын ушундан өткөн жаза барбы? Өзүн топурак, өзүн баягы кири жуулуп, топурак кири чайкалган
киндиги кесилип кири чайкалган өзүнүн мекенине келе албасачы, мына канча жылдан бери карантинде жүрөт алчы. Четте өзүнүн мекенине келе албай. Керек болсо Акаевди алып келип, Отунбаева сыяктуу бир мындай элге өрнөгүн көрсөтө турган инсанаттарды ушул кезде падышанын тегерегинде акыл кеңешчи кылып, ошолордун тажрыйбасын, билимин пайдаланып, бул жерден кыргыз бирин-бири жаман көрүп, кек сактап, жектей турган кез эмес. Тарыхый алдыдагы өнүгүүгө багыт алышыбыз керек. Артка кылчактабай, тарыхка кылчактабай жөн элечи, алдыгагы бүгүнкү күнгө прогноз жасап, келечекте эмне болуп кетебиз. Антпесек Кыргызстан бүгүнкү күндө момундай дүйнөлүк апаттан чыгуунун чоң кризисинде баарыбыздын башыбызды кошкон нерсе улуттук идея. Улуттук идеянын тегерегинде мамлекеттин кубаттуулугун арттырып, элдин аң сезимдүүлүгүн, элди билимге чакырган, мээнеткечтикке, жана эле жанагы бизде бата дейт да. Бата деген Фокс, мына Элмирбек жакында элдин немеси бир көрөңгөс бөксөр отуруп калды да, Элмирбекке канчалар бата берди эле. Бата деген нерсеге мындай деш керек да, бата берген киши бир өмүрүң узак болот, же бата алган киши эле бир ирденип жөнүгүп кетет дегенчи. Бата эмес, биз баардык кубатты, сыйкырды илим, билим, изденүүдөн көрүшүбүз керек. Азыр талбай эмгектенип, чымырканып ойлонор кезибиз кыргыз. Андыктан мен кыргыз элине бүгүнкү айта турган кебим ушул. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.